ошентип баштады тиги иш. Анан мен мынтип карап, сиз кимсиз, мындай жөнөтүп турмуз, мен биякта өзүм жооп берип аткандан кийин тиги десем, болбой ошентип астыга ошентип анан сиз кимсиз вообще бул жерде деп ошенттим да. Ошентсем унча албаган, эми эч ким эмес да. Анан если вы никто, орусча. Мен орусча сүйлөйм деди, русскоязычный. Если вы там никто, тогда вы разворачивайтесь и, пожалуйста, покиньте площадку. Я тут ответственность несу за строительство. Деп койдум, болду ошо. Ошондон кийин ал баягы жини келип, ошентип мага жошуп калат. Мен аны көңүл бурбайм, мага көңүл бурганга убактым да жок караңга сүйлөшкөнгө. Канча адамдар кирет кетет, унутуп да калгам кимге сүйлөшкөнгө. Кетип болот. Анан ошентип ал көрсө жамандыкты ошондо баштапты. Анан кыскасы да баары бүтүрдүк, Кудайга шүгүр, өзүңөр көрдүңөр. 9-нда ачылыш болду. 8-inde мен өкмөттүк комиссияга, правительственный комиссияга 15 киши составын өткөрүп бердим эксплуатацияга. Бүт законно текшеришти. Эми анча-мынча бар баягы недоработкалар, тагы сатап коюш керек, бирок түзөп коюш керек. Эми шашып атсаң кайдан эми. Ал зыңгыйры туруш керек да. Менимче мага задача ушундай болду. Туруш керек. Сырдалып бүт баары бет болуш керек. Ошол мисалы үчүн Айзада Касымалиева деген бар эмеде, Азатта. Ошол башында келип менден сурап турду, мен кийин интернеттен көрдүм да. Менден сурап туруп канча киши болот, айда ушинтип сүйлөп турган мен 18 миң тегерегинде болуп калган, андан ашып бүтүп калды деп коюп турдум да. 20 миң болуптур да ошо биринчи күнү келгенде. Ошону элестетсеңер, 20 миң адам ошол 7 миң орондук трибуналарга отурушту. Барлык жерде асылып алышып, ушундай нагрузка абдан чоң болду. Мен сезгенде эле, Кудайга шүгүр, эмени прочность абдан чоң кылдым да, прочность почти 10 раз превышал. Анан ошондон нормально бар өттү. Өткөндөн кийин эле баягы ошол милиция жана болуп жүргөн Ахматбеков баштады өзүнүн компаниясын. Вот, анан эми стройкада болот да, ылдый үйдө болот, нааразычылыктар болот. Мен унутуп деле калам, кимиси алган акча албаган, ошондой. Анан ошондон заявление чогултуп зарплата бербей кой депчи. Анан ошол заявление негизинде анан заявлениесин көтөрүп алып мени сапар кылып башатты. Ал үйгө. Момча 22 миллионду урдап алды депчи. Жөн эле вот голосной эле. Заявлениенин негизинде, сөздүн негизинде. Анан ошондон булар мага нападение баштады. Кыскасы. Ергешев, ошол Госкомстройдун директору. Бул деген мындай турбайбы, бул аферист бала турбайбы, тиги бул акчанын баарын табан турбайбы. Эч кимге эчке берген жокмун да мен. Келип намекать эткенин айттым да, бирдеме болобу, тигиби дегенде. Кимдер? Ергешев ошол. Анан мен айттым да, силерге эмес дедим, может быть дагы төлөйсүңөр акча дедим да. Жетпей калышын көрдүңөр кандай болуп кетти строительство деп ошентип койгом. Анан ошондой эле болуп калды да. Акчалар төлөнүп калды, мен өзүм акча салдым да. Жетпей калды акчасы. Мен ошо бүтөөрүн астына 15 10 калганда бүтүп калды акча. Анан мен тигерге айттым да, акчаңа түгөндү, акча тапкыла деп. Анан бирөөнөн карыз алдым, жүрбөдү кийин Акибай, Асхат. Андан карыз алдым, бир аз 1 миллион сом. Анан өзүм алдым, өзүм бияктан чогултуп, бирөөнөн сурап карыз алып салып, анан ошондон бүтүрдүк. Эптеп бүтүр деп Ергешев, эптеп бүтүр, анан мен төлөп берем акчаны. Бүтүн нормально бүтүрдүк. Анан отсверканы жасадык, объемдор бар да бар. Анан формага деп коет, ошол жасалган жумуштун формасы болот да, формада. Прямоздаточный. Ошону бердим, объем 87 миллион болду. Заказчик кол берди. Анын технадзору бар ал кишинин өзүнүн. Технадзор карады. Ал деген ар бир участокто ак түзүп турат. Эчтеке ашык кыла албайсың деп. Анан ошонун баарын тең ошонун негизинде кол коюшуп, баары нормально болуп, ошону бүттү. Анан баягы нерселер башталды. Мени барып жамандашат тияка. Анан эми ал Исаков баягы чарба жумушун түшүнбөгөндөн кийин алардын эмесине түшүп калды да, тиги влияниясына. Анан ошондон тотальный проверканы өткөрөлү деп өзү поручение эме чыгып, протокольный поручение кылып койду. Ага деле макул болдум менчи. Анан счетный палата келди. Счетный палата өзүнүн тыйнагын чыгарып берди. 84 почти 85 миллионго чыгарып берди. Тура эле эсептешти, 2 миллионду кесип коюшту. Мен ал жөнүндө да аларга сөз айттым. Тиги налоговый инспекция текшерди. 78 миллион болуп чыкты менин расходдор. Только расходдор. Анан ошондо счетный, налоговый текшерди. В принципе, ошонун негизинде булар
карап туруп эле ошого ынанып, ошого ыраазы болуш керек эле да, по идее. Себептен ошол протоколдун негизинде, закон негизинде ошондой андан башка проверка болбойт. Милициялар аны определить албайт деги жерде. Вот, анан ага макул болушпой, ыраазы болбой, тиги счетниктер коркутуп, биз силерди Мергенбаевди отургузабыз, силерди да отургузабыз деп анан коркутуп, аларды мамлекеттик сыймыл иштеринен коркуп аталар. Ошондо анан актын алып анан качып кетип калышат деги балыкчыга, ошол жакта экен конторачы. Анан ага барам, бияка счетный палатага Ибраимова деген иштечи ал кишиге бардым, кайрылдым, жооп беришпейт. Бияка барам, тияка барам, жооп беришпейт. Анан ошол тиги милициялар, Шамбетов, Мамбетов деген бир милициялар бар. Ошо 5-чи управление. Ошолор эле чоңоп жүрдү ошол жердечи. Ошолор строитель болуп алды, ревизор болуп алды, ошондо. Анан бир кайдыр бир сметчиктерди алып келишип, анан бул 60 миллион турат деп андан жаздырып алып сметасын. Анан ошонун негизинде анан рапорт жазып генеральный берет, анан генеральный уголовный иш жазат по факту. 171 статья менен, анан 304 статья менен. 171 это за присвоение особых крупных размеров, а 304 ал должностное преступление. Эми аны тиги Касенов чыгып таштады, менин. Вот, анан ошондо ким эле должность? Касенов болсо ал ошо Центр развития национального вида спорта директор болчу. Мен заказчик, прямой заказчик. Акчаны төлөгөн, тиги эмени кабыл алган, приемка алган ошол киши да. Анан ошондо ага болушкан жок. Бир жылдан ашык ошону изилдеп чыгышты. Строительно-технический экспертиза 73, почти 74 миллионга чыгып калды. Баягы өзүнүн стоимость ушундай 74 примерно гана бере алабыз. Себептен проектный сметный документация жок деп туруп, анан чыгарып анан ошол актын берет. Анан берки милициялар ага ыраазы болбойт. Алардан кайдан 60 миллион деп атса, 70 минимум тиги строительно-технический экспертизанын негизинде 70, почти 74 миллион чыгып атса, анда бул Мергенбаевка 72 миллион төлөп берип атса, анда Мергенбаев иштеп урдаган эмес, турбай болуп калат да. Наоборот каршы болуп калып атат мага. Анан ошентип анан булар эмне кылабыз деп анан экинчи уголовный ишке Доброваттагы жанагы жетимиң идеяны мен контрабандадан алып келди деп туруп 15-жылы мен жабат, 21-сентябрда. Анан мен ошону СИЗОго түшөм, 1 жыл отурдум СИЗОдо. Оорудум, операция болдум, 3 жолу ичимди кесип салышты, спайка болуп. Абдан кыйналдым мен. Анан ошондон мен ошол оорума байланыштуу суранып атып, сотко суранып атам, сот под домашний арест не имеет причины деп токтомду чыгарышты да. Анан мен чыгардым, мен үйдө жаттым, сотко барам, соттон келем. Мен эч жака качпайм, кача турган эч нерсем жок, коркуп турган эч нерсем жок. Анан ошентип мен контрабанда боюнча өзүмдүн, то есть я доказал свою невиновность. И в результате, значит, судья Субанкулов, ушундай судьялар бар экен, рахмат ал кишиге. Ал актоо приговорун чыгарып берди. За отсутствием состава преступления. Вот, эми ал БКЧКсын айтпай эле коет кандай болгонун. Иши кыскасы ошону чыгарды. Анан чыгаргандан кийин, естественно, тиги следователь баягылар ыраазы болбойт. Баягы эле тартынып калган да буларчы мага. Сапар тартынып калган, башкасы. Анан эми булар бийлик колунда да буларчы. Анан булар ошондо приказ берет да, анан жанагы экинчи уголовный ишти ачат дагы. Жөн эле жала жаап туруп эле, бул контрабанданы алып келди деп туруп эле бир күндө алып келет, бир күндө ошондо эле СИЗОго кирип салат. Генеральный прокуратура ошентип экинчи ишти козгойт. Ал менен сразу эле мени кирип салат. Бүттөн ошондо мен доказать этип тиги болгонун оправдание болгондон кийин тигер арыз менен шаарга кайрылды. Улам тарант этип атып, бияка чыгып атып, ал үйгө апарат предметке. Эми билесиңер да система. Анан ошондон судьялар Аккозуев, Мумналиев деген судьялар, уята жок судьялар. Алар менин ишимди караган да жок. Оправдательный приговорду караган да жок, свидетельдерди чакырган жок, мени да уккан да жок. Эч нерсени мындай разбираться эткен жок булар. Ошону алды дагы жана Сыдыковдун, Айбек Сыдыков деген мына азыр жамандык кылгандыктан ошо дагы мени камага атат болчу мени азыр. Ошол Айбек Сыдыковдун жанагы контрабанда боюнча обвинитель заключение деп коет да. Следствие бүткөндөн ошонун негизинде аны алат да көчүрүп коюп, көчүрүп туруп эле приговор чыгарып туруп мени больницада жаткан жерден наручникпен алып кетет. Мынтип психоневрологический жатканда. Эми стресс болдум да, абдан катуу болду да, мен соолорум күчөп кетти. Анан ошо мени тияктан алып келишти да, анан саат 8-де уже автозак туруп бүт баарын эсептеп дайлап